وروي عن حماد بن سلمة رضي الله عنه رحمة الله عنه أنه باع رجل غلاما فقال للمشتري ليس فيه عيب إلا أنه نمام فاستخفه المشتري. Bir adam bir pazarda kul satı alıp dedi. Kul satı atkan mezgilde al kuluna bir satı alıcı klient adam geldi dedi. Gelgenden ki adam soradı bu kuldun kanday ayıpları var. Ayıplarını ayıpmaga dedi. Anda adam ayıptı bu kuldun hiç kanday ayıbı yok. Bir gana ayıbı var başka ayıbı yok. Kanday ayıp? Bu kul çakımcı. Söz taşıyıp, oğul buğa söz taşıyıp durgan çakımcı insan. Anan janagı satып algan insan эми чакымчылык экен го. Иш кылат экен, колу соо экен, жакшы, күчтүү, балбан экен. Эми чакымчылыгын зыян этпейт, мага зыян тийбейт деп дагы жанагы кулду сатып алды. فمكث الغلام عندها أياما ثم قال لزوجة مولاه إن زوجك لا يحب وهو يتسرى عليك أفتريدين أن يعطف عليك. Аны сатып алгандан кийин үйүнө алып барды баягы кулду. Үйүнө алып барса жанагы кул бир нече күн үйүндө жашагандан кийин эми ол чакымчы болгондон кийин жөн тура албайт да. Эки адамдын ортосунда уруштуруп туруш керек. Мына шайтандын адам сүрөтүндөгү шайтан. Эми ол чакымчы эмне кылды? Чакымчы баягы клиенттин үйүнө келгенден кийин анын аялына келди дагы, сенин чото сенин күйөө сени жакшы көрбөйт экен. Мен ушуну байкадым. Күйөөңдүн ойноштору бар экен dedi. Ошентип чакымчылай баштады. Ар түрдүү сөздөр менен чакымчылап. Күйөөң сени жактырбайт экен. Сен күйөөң сени жакшы көрүшүн каалайсыңбы dedi. Албетте алайын dedi. Албетте каалайм dedi. Өмүрүн мага күйөөмдүн өмүрүн мага арнашын каалаймын dedi. قال لها خذي موسى واحلقي شعرات من بعد اللحية إذا نام ثم جاء الزوج وقال إن امرأتك تخادنت يعني اتخذ خليلا وهي قاتلتك. Анан жанагы анда күйөөңдүн сени жакшы көрүп, өзүнүн сага арнашын кааласаң, сага бир нерсени үйрөтөм, сени жакшы көрүп калат ошол амалды кылсаң. Кандай нерсе? Сен түндөсү устараны аласың. Жанагындай немелерди сакал мурунтарды ала турган устара бар, Устараны аласың дагы, алып туруп, күйөөңдүн киндигинин астындагы түктөрдөн бир-эки түктү кырып аласың өзүңө. Анан дагы ошону алып келсең, мен сага бир нече нерсени үйрөтөм, ошодон кийин күйөөң өмүрүн сага арнайт. Андан кийин анын күйөөсү келди. Күйөөсү келгенден кийин эми күйөөсүнө чакымчылай баштады. Сенин аялың сени өлтүрөм деп жүрөт. Аялыңдын максаты сени өлтүрүш. Анан فقال الزوج أنها تريد قتله فتناوم الرجل فجاءت امرأته بموسى لتحلق شعره فظن الزوج أنها تريد قتله فأخذ منها المسطر وقتله ثم جاء أولياء فقتلوه ثم جاء أولياء الرجل ووقع القتال بين الفريقين. Андан кийин күйөөсүнө ушинтип айткандан кийин түндөсү келип күйөөсү уктады. Уктагандан кийин жана аялына үйрөтүп койгон да. Жанагы Муса устараны алып келип туруп эмне кылыш керек эле? Жанагы киндигинин астындагы түктөрдөн бир-экөөнү кесип кырып алып барыш керек эле баягы. Анан күйөөсү уктап аткан учурда аялы келди дагы устараны алып келип туруп, эми ишин аткарайын деп атса, жанагы күйөөсү баягы кулдун чакымчынын сөзү эске түшүп дагы караса колунда бычак устара. Точно мен өлтүрөм деп атат дагы бычак устараны алып кайра өзүн өлтүрдү. Аялын өзүн. Анан кийин жанагы аялынын бир туугандары келди дагы күйөө баланы өлтүрдү. Ошентип эки уруунун ортосунда чоң бир уруш пайда болду, биrini бири өлтүргөн деп эсептейт. Неге? Чакымчынын зыяны ушундай экен. Чакымчы адам эч качан оңбойт. Ошол чакымчы адам эмне кылат? Ушинтип бир үй бүлөнү, бир чоң бир коомду керек болсо эки улутту бири-бирине ушундай бир кайрап коёт да чакымчы адам. Кече дагы жанагындай ош окуясы болгондо эмне? Өзбек кыргызды же кыргыз өзбектү жаман көргөндүгү үчүн чыкты деп ойлойбуз. Ошол жерде дагы ушундай бир чакымчылардын кесепети дейт бизгечи. Ошондой бир улуттун маселеси болгондо айрыкча кулогубузга алтын сырга болсун. Улуттун маселеси болгондо эч качан бир улутту бир улутка жамандабайлы. Эч качан ким болсо болсун. Себеп эки улутту жамандаганда эки мамлекеттин урушуна пайда болобуз. Себепчи болобуз. Ошон үчүн ушундай бир кооптуу маселелерде чакымчылардын зыяны өтө катуу болот. Чакымчылардын кесепети өтө катуу тиет. Ошон үчүн келиңиздер, арабыздан чакымчылык болсо, ушундай бир кээ бир өзүбүз билбеген абалда ушундай бир
özümüzden uzak tutmanla hareket kılaydı. Daha bir okuyan ayet edelim, vaktimiz da bol kaldı. Allah hakimen minel hukama zavahu ba'du asdiqaihi ve zekara inde ba'du ihvani faqala lehul hakim qad abta'ta fi ziyara ve ataytani bi thalasi khiyanat. Bir alımdı, bir dostu kança yıllar boyu al menen jolukkan emesine, ziyaratına kelgen emesine. Anan bir günü Cenab-ı dostu alımdın ziyaratına keldi. Alımdın ziyaratına kelip durup jönde ziyaratına kelmesinden dağın bir dostun jamanday başladı anlasında. Balançı dostum üşütleri çok jaman görüp. Üşütüp jamanday başlaganda Cenab-ı alım maga aytты. Dostum özü sen maga kança bir vakittan beri maga keleleksin, ziyarata keleleksin. Bir jolu bugün geldin, kelgende dağın jön kelmesinden 3 kıyanatlık söz menen keldin. 3 kıyanat menen keldin. Maga 3 jol 3 nerseginde kıyanat kıldın. Alım nerseleri ne dese? Bağlasta ilahi ve şagalta kalbil farika ve tahamta nafsaka bil mayit. 3 kıyanat kıldı. Birincisi, Cenab-ı dostumdur maga jaman körgöstasın. Bu birinci kıyanat. Eğer alçın söylegen bolsun da maga jaman körgöstasın. Bu kıyanat. İkinci, boş durgan jürөгümdü al dostuma olgan muhabbat tolu olgan jürөгümdü al dostuma karata jaman nerseler menен толтуруп атасың. Bu ikinci kıyanat. Üçüncü, maga kelip alıp жалган сөздөрдү айтып, тухмат кылып, өзүңдүн жалган туkuп атасың. Üç nerse. Siz menen biz dagы, eğer kayсы bir insanlar bizge ушундай bir jaman bir dostubуз жөнүндө, bir жакыныбыз жөнүндө ушундай bir jaman сөздөрдү айта турган болсо, аларга болгон биздин жообуз ушул болсун, ага ээрчип туура айтасың деп эле кошулуп кетпеңиз ага. Өзү мен ошону жаман көрөт экен депчи. Андай болбосун. Анан дагы bir нерсеге токтолуп өтөлү, чакымчылык деп калдык. Азыр тил менен болгон чакымчылык ушундай көп болуп атат. Ошол менен кошо мына интернет менен болгон чакымчылык дагы өтө көп болуп атат. Мына ушул интернет тармагын көп пайдаланган мусулман бир туугандарыбызга кайрылабыз. Журналисттерге кайрылабыз. Кээ бир учурларда ушундай такталбаган маалыматтар менен, туура эмес маалыматтар менен эки улутту, же эки инсанды, же бир чоң бир көйгөйдү пайда кылып коюп атышат. Бул дагы чакымчылыктын түрлөрүнө кирип келет. Ошол телефон менен дагы чакымчылык кылбайбы? Же ошол телефондогу кандайдыр бир видеолорго жаман бир комментарий жазып, жаман бир сөздөрдү жазып, болбогон бир мусулманга жарашпай турган нерселерди кылып, ал жактан да чакымчылык кылбайбы? Ал жактын чакымчылыгынан да сактанат. Min husni islamil marj tarkuhu ma la yu'ni. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат, musulmandın İslamının çıraylığı gereksiz nerselerden taşlausu deydi. Aga fayda vermey turgan, aga ziyan ete turgan, aga bir tiyun faydası bolboy turgan nersesini taşlap koyusu, bu musulmandın İslamının çıraylığı. İslamımızды kozdoydu, bizge gereksiz bolgan nerselerden ardek bolboydu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Аллах жалпыбызды ушул жума күнү айтылган аяттарга, хадистерге амал кылып жашоону баардыгыбызга насип кылгын я Раббал аламин. Я Раббал аламин. Жалпы ушул жерде алаканча отурган жамааттын өтүп кеткен ата бабалар болсо алардын кабырларын Кур'ан менен калтыргын я Раббал аламин. Ya Rabbal Alamin, жалпы жамаатыбызды, жалпы мусулмандарыбызды ушул пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айткан чакымчылардан болбоону насип кылгын я Rabbal Alamin. Аялдарыбыздын тыйын насип кылгын я Rabbal Alamin. Аялдарыбыз үй бүлөбүздөн, бала чакабыздан, өзүбүздөн чакымчылар чыкпасын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.